биз гүлдүн эми түрлөрү көп абдан. Мисалы үчүн могу махровый цикламендер. Булар баягы азыр өстүрүп, бияк муну биз азыр Голландиядан алып атабыз да. Голландиядан алып анан муну үйдө өстүргөндө булар еще үйдөн мындан дагы чоң болуп эмет эткен да, өсөт экен дагы. Мындан да чоң болуп, азыр мына кичинекей болуп турса, биздин өзүбүздүн условияга барганда уже гүлдөрү чоңоюп, жалбырактары да чоңоет экен дагы. Бул күн азыр кышкы мезгилде, мына кыш келатат, күндү жакшы көрөт да. Күн терезеге коюп, убактысы менен эле сугарып турса, булар круглый год деле гүлдөй берет экен да. Мына материнское сердце деп баягы народный названиясы, а так научный гузмания деп айтылат да. Бул өзү гүлү эле бир 2 жыл жөн эле турат да. Еще капталынан чыгып, ушундай болуп эле гүлдөп эмет берет. Мына чоңураак идишке которуп коюш керек да. Горожане. Жарманкеге шаар тургундары да өзүбүз да көнүп калдык. Көргөзмөбүз дайыма күздө уюштурулат. Кардарларыбыз да чыдамсыздык менен күтүшөт. Анан шылтоо менен соода да кылып алабыз. Атайын орун бөлүп бергени үчүн Свердлов акимиятына рахмат айтам. Мен ушуну сатып алдым. Аты эмне экенин билбейм. Бул жөнүндөгү маалыматты эми интернеттен издейм го. Негизи ушундай сабактуу өсүмдүктөрдү жакшы көрөм. Эми алып барып бакка отургузайын деп жатам. Кто-то любит. Кимдир бирөөлөргө такай гүлдөп турган, башкаларына жалбырактары кооз, декоративдик гүлдөр жагат. Азыр кардарларда аябай маалыматтуу болуп калган. Гүлдөрдүн атын, сортун айырмалашат. Ага жараша биз да коллекцияны кеңейтүүгө аракеттенебиз. Жарманкеге алып чыккан гүлдөрдүн баасы 50 сомдон 1500 сомго чейин жетүүдө.